Тажикстандын куралдуу кол салуусунан Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнүн Капчыгай айылындагы үйлөр толугу менен өрттөнгөн. Бүгүнкү күндө Капчыгай айылында кайра калыбына келтирүү иштери жүрүп, үйлөрдүн курулушу уланууда. Капчыгайдагы кайра калыбына келтирүү иштери менен таанышуу максатында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев чек арадагы айылга келди. Үйлөр бүтпөй атат да. Ана азыр сизге бүткөн үйлөрдү эле көрсөттү да, мына жердечи. Ана азыр жогору барсаңыз биздин мааладан границада. Үйлөрдү уже траншейин эле казып коюп, уже нарагы турат да. Азыр мен бир аптадан бери келем да Баткенденчи. Эртең куям, эртең бетон заводко, эртең заказ беребиз. Күндүн эртең уже тоң түштү. Биз жашашыбыз керек. Темпи жай экен, көрүнүп турат. Себеби адам күчү жетишпейт экен. Азыр мен ойлогом, келип сенан түшүрүп чыгып атат. Ооба, сенан качып кетип атат. Эл менен болгон жолугушууда Нурланбек Шакиев министрлер кабинетинин берген маалыматына карабай, жасалып жаткан иштерди жеринде өз көзү менен көрүү үчүн келгенин белгилеп, үйлөрдүн курулушу эмне себептен кечеңдеп жатканын аныктап, курулушту тездетүүгө өкмөткө сунуштар бериле турганын билдирди. Чынында биз ойлогондой жакшы темп жок экен. Бир топ себептер бар экен. Анын биринчиден баягы жумушчу күчтөрү жетишсиз. Эми мына суук болсо түштү. Мындан ары дагы кеч боло берет. Себеби дегенде бул курулушта кургаш керек, өзүнүн курулуштун нормалары, ченемдери бар. Ошого байланыштуу бул маселе абдан мындай көйгөйлүү экен да. Муну барып сөзсүз кантип тездетебиз, кантип ушул кырдаалды жеңилдетебиз, ошонун үстүндө биз да сунуштарыбызды беребиз. Баткен облусуна тиешелүү бардык маселени Жогорку Кеңеш ыкчам карап берип жатканын айтып, мамлекет башчысынын тапшырмасын эске алуу менен курулуш иштерин убагында бүткөрүү зарыл. Айрыкча курулуштардын сапатына өзгөчө көңүл бурулуп, тийиштүү социалдык мекемелерде салынышы шарт, деди төрага. 500 миллиондун ордуна быйыл мына ушул коогадан кийин 3,5 миллиард сом бөлүндү. 3,5 миллиард сом ушу курулуш иштерине. Андан башка бардык коопсуздукка байланыштуу маселелердин бардыгы мындай өтө мындай тездик менен жана мындай керек болсо мөөнөтүнөн мурда чечилип атат ал жагычы. Өтө чоң көңүл бурулуп атат. Учурда Капчыгай айылында 40 тамдын пай дубалы түптөлсө, 40 үйдүн дубалдары тургузулуп, курулуш иштери уланууда. Капчыгайдан соң төрага ушундай эле курулуш иштери жүрүп жаткан Достук айылында болуп, ал жакта кайра калыбына келтирүү иштери менен таанышты.